Assalamu alaikum hurmattуу Tez Xabar kanalının körүүчүлөрү, mekendештер, замандаштар, амансыздарбы? Биз Ордолу Ош шаарындабыз. Тактап айтканда, Оштогу Сулайман тоонун боорунда турабыз. Буюрса сиздер Тез Xabar каналынын бул чыгарылышында Оштогу Алиев көчөсү менен Гапар Айтиев көчөсүнүн кесилишиндеги 17А дарегине сатыла турган 4 бөлмөлүү батир боюнча маалымат аласыздар. Биз азыр Оштогу эң популярдуу элитный район Араванский кичи районунда турабыз. Мына ушул маңдайдагы көчө Алиев көчөсү болуп саналат. Ал эми жогорудан ылдыйга түшкөн Алиев көчөсү менен кесилишкен көчө Гапар Айтиев көчөсү болуп саналат. Биз турган жерден жогору чыгып сиздер Черемушкиге, Анарга, Төлөйкөнгө жана Кулатов кичи райондоруна барсаңыздар болот. Ал эми ушул жерден ылдыйга түшө турган болсоңуздар, Араванский кичи районунун борборуна же болбосо Гүл базардагы жол чыракка түшсөңүздөр болот. Сатыла турган батирге сиздер менен чогуу баралы. Маңдайда турган 77 сериядагы Г-образный формада түшкөн көп кабаттуу үйдүн 1-чи подъездинин 3-чү кабатында жайгашкан. Биз үйдүн короосуна кирдик. Мына караңыздар, 3 дом ушул жерде жайгашыптыр. Үйдүн алдындагы унаа коюучу аянт жана балдар ойноочу аянт дагы бар экен. Андан сырткары бул жерде машыгуу аянтчасы дагы бар экендигин эске алсаңыздар болот. Негизинен унаа менен сиздер бул дарекке Гапар Айтиев көчөсү тараптан киресиздер. Бирок жөө киребиз десеңиздер дагы бир ход бар. Алиев көчөсүндөгү мына ушул жол менен дагы сиздер жөө кирип, оңго бурулуп, 1-чи подъездеге киргенден кийин 3-чү кабатка көтөрүлүп чыксаңыздар болот. 17А номурундагы көп кабаттуу үйдүн 1-чи подъездинин 3-чү кабатына чыктык. Сатыла турган 29-чу батирге келдик. Мына ушул батир экен. 1-чи эшигинен баштайын. Эшигин көрүп төрүнөт дейт. Темир эшик, ал эми ички кабаты жыгач эшик экен. Анда баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим. Сатыла турган батирдин чыныгы ээлери бүгүнкү күндө Бишкекте жашап жатат. Ээлеринин бир тууган иниси келип мага бул батирди көрсөтүүгө даяр турат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Охо, мына караңыз. Мына паркет, сайыз убагындагыдай паркет го, Охо, канча мээнет менен жасалган паркет. Караңыздар. Мына ушундай паркетке жетүү өзү негизи кыйын. Андыктан назар салып туруңуздар, бул үй негизи 4 бөлмөлүү батир. 77 серия. Ремонту жаңы ремонт болгон. Ремонт болгондон бери эч ким жашай элек экен. Чын эле ошондой да? Ооба, ошондой. Канча жылдан бери эч ким жашабайт бул жерде? Азыр 3 жылдан бери жашайт. 3 жылдан бери ремонт жасап койгон боюнча турабы? Ооба. Охо, мына. Ремонт жасап койгон боюнча турат экен. Жайгашкан жери өтө популярный жер. Сиздер келесиздер, жашай бересиздер. Анда баштадык. Даярсызбы? Менин суроолорума так туура жооп берип турсаңыз болду. Ооба. Биз прихожкадабыз. Прихожканын узун туурасын айта турган болсок, негизи 3кө 2,5 экен. Киресиздер, бут кийимди чечесиздер, сол тараптагы мына эшикти ача турган болсоңуздар, бул жерде гардеробный экен. Кийимиңиздерди деле бүт коюп койсоңуздар болот. Бут кийимдер болсо астына кирип кетет дегендей. Мен бир чекеден көрсөтүп бере берейин. Көрдүңүздөрбү? Мына. Бүт кийимдерди илип коесуздар, үстүнө ашыкчасын коесуздар дегендей. Мына ушундай. Биз эми солдон баштайлы. Бисмилла. Солдогу 1-чи эшикке кирели. Эшиктер бүт жаңы эшиктерди коюп турсуздар, Жыгач эшиктер. Жыгач эшиктер экен. Шоколад түсүндөгү күрөң эшиктер. Биз 1-чи бөлмөгө кирип баратабыз. Бул негизи кухнянын бөлмөсү болсо керек эле. Кухня ушул жака документальный кирген экен эле. Газ дагы ушул жака кирген экен, караңыздар. Кухня бөлмөсү болчу, бирок бул бөлмө тамак ичүүчү бөлмө болуп калыптыр, Кухняны балконго чыгарыпсыздар. Жакшы. Бул 1-чи бөлмө болду. Көрдүңүздөр, сары түстөгү обойлор менен жасалган пол, азыркы заманбап паркет, ламинант. Ал эми потолокту караңыздар, пластик каражаттарынан жасалып, люстралар дагы коюлган. Маңдайда пластик эшик турат. Мына ушул пластик эшиктен түз мурдагы балкондун бөлмөсүнө чыга турган болсок, азыркы биз көрсөткөн бөлмөдөгү кухня балконго чакан кухня катары көчүрүлүп чыгарылган.
Кире турган болсок, полдон баштап потолокко чейин кафелдениптир. Оң жакта атайын ушул жерге ченелип жасалган эмеректер турат. Бүт бул эмеректер калса керек эми, Мына техникалар да бар экен. Газоэлектропечка турат. Вытяжкасы менен сразу тамакты бышырып баштайсыздар. Андан сол жака бурула турган болсоңуздар, бул жерге мойка коюлуптур. Мынандай үстүндөгү идиш полкалары менен жасалган. Бул кухня болду. Андан ары солго кире турган болсок, бул жакта дагы бир гардеробный бар экен. Бул жакта дагы эмеректери менен ушул жерге атайын өлчөнүп ченелип жасалган. Бул бөлмөнүн узун туурасын айта турган болсок, 3,2,5. Бул дагы өзүнчө бир гардероб катары эсептелинген чакан бөлмө. Ашыкча идиш аяктар, анча-мынча инструменттер баары ушул жака кирип кетет. Сиздер кухняны, чай ичүүчү бөлмөнү, гардеробду көрүп чыктыңыздар. Эми жашоочу бөлмөлөрдү жана мейманкананы көрөбүз. Кана жүрүңүздөр. Эгерде сырттан киргенде түз солдогу эшик менен кире турган болсоңуздар, бул жак менимче зал болсо керек, а? Охо, мына караңыздар, полдун жылтыраганын караңыздар. Лактап сонун кылып коюптур. Бир да адамдын изи түшө элек. 3 жылдан ашык убакыттан бери бул батирде эч ким жашай элек. Ремонту жаңы жасалган, сиздерди гана күтүп турат. Бул зал болду, а? Бул зал. Турасы 4 метрге жакын. Ал эми узундугу балконду кошуп эсептегенде 7 метрден ашыгыраак. Чындыгында чоң бөлмө. Эми полду көрүп турасыздар. Жылтырап тим эле көздүн жоосун алат. Ал эми дубалын караңыздар. Сары жашыл түскө аралашкан цветтеги обойлор менен жасалган. Балкон менен бул бөлмөнүн ортосу арка түрүндө жасалган, ачык, эч кандай тосулган эмес. Ал эми потолокту караңыздар, ортосу натяжный потолок, ток жашыл түсүндө люстралар коюлуп, айланасы гипсокартон менен жасалып, софит лампалар дагы коюлган. Тактап айтканда түстүү лампалар коюлган. Эми балконун караңыздар. Балкондогу терезелер бүт 2 кабаттуу терезелер экен. Жылуулук качпайт, ысык, суук сырттан кирбейт дегендей. Отопление киргизилиптир. Отопление менимче болсо керек, а бул жерде? Центральный да. Кышында жылуу болот. Андан сырткары караңыздар. Бул бөлмөдө кондиционер да бар экен. Кышында, ысыкта жүдөбөйсүздөр. Демек салкын болот. Бул зал болду. Көрдүңүздөрбү? Отоплениясы иштейт экен. Таза суу бул жерде сөзсүз түрдө бар. Канализацияны айтпай эле коелу, ансыз деле бар. Көп кабаттуу үйдө. Ал эми газ дагы бар экендигин көрдүңүздөр. Сырттан киргенде үстүн карасаңыздар, бул жерге дагы гүл сыяктуу люстралар коюлуптур, жарыктандыруулар уюштурулган. Телефон линиясы да бул жерге келиптир, интернет линиясы. Эми солго бурулуп кирели. Мына ал жактагы бөлмөлөрдү дагы бир чекеден көрсөтөбүз. Бул жакта 2 бөлмө бар. 2 бөлмөнүн полу окшош, кадимки жыгач, көз жоосун алган паркет көрүп турасыздар. Охо, мына караңыздар, потолокту келтириптсиздер го, Абдан жакшы, сонун жасалыптыр. Кыргыз бөлмөсү экен. Чыныгы кыргыз бөлмөсү. Узун туурасын айта турган болсок, бул бөлмөнүн узуну дагы 4,5, туурасы дагы 4,5. 4,5га 4,5, бир спальный бөлмө, ортодогу бөлмө, отопление киргизилген. Күнбатыш тарапта бир терезеси бар. Занавескалар да илинген. Негизи сары түскө боелуп жасалган бөлмө. Андан ары сиздер түз кире турган болсоңуздар, бул жакта спальня бар экен. Эмеректер да ушул жерде коюлган турбайбы? Бул эмеректер эмне болот? Шеф? Эмеректер калат. Калабы? Калат. Бешенеси бар бирөөгө калат экен. Караңыздар. Занавескалар да илинген. Кызыл сары түстөгү обойлор менен жасалган. Гүлү сары. Потолоктагы гипсокартондон жасалып, люстралар коюлган. Узун туурасы буга чейинки бөлмөнүн аянты менен бирдей. Тагыраагы бул бөлмө чыныгы спальный бөлмөсү болду. Биз сиздерге 3 бөлмөнү көрсөттүк. Негизи бул сатыла турган батир 4 бөлмөлүү батир. Биз үчөөсүн көрсөттүк. Кухнянын жанындагы дагы бир бөлмөнү көрсөттүк. Негизи аны кошуп эсептегенде 5 бөлмөлүү деп эсептесе де болот. Эми санузелге келели. Санузелдин аянты чындыгында жер үйдүн санузелиндей кеңири кир жуусаңыздар болот, кеңири жуунсаңыздар болот. Мына жерде сушилкалар да бар экен. Кирлерди анча-мынчасын ушул жерде курутсаңыздар да болот. 4 бөлмөлүү. 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 4 bölmölүү. 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 4 bölm
аристон коюлган, ванна коюлган көрүп турасыздар, ысык суу, муздак суу, кыскасы санузелде эмне керек болсо баары бар. Ажаткана дагы ушул жерде унитаз коюлган. Полдон баштап потолокко чейин бүт кафелденип жасалган, потолокко көп лампочкалар коюлуптур. Мына бул санузел болду. Санузелдин узун туурасын мен болжолдуу айтып коеюн. Туурасы 3 метр, ал эми узундугу 3,5 метр чыгат. Чоң санузел бөлмөсү болду. Эми эң акыркы 4-чү бөлмөгө дагы назар салыңыздар. Сырттан киргенде оңго бурулуп эле кирсеңиздер, детский бөлмөгө киресиздер. Тагыраагы бул балдар бөлмөсү. Потолок, охо, мына жашыл түстө, береке түсүндө люстралар коюлган, натяжной потолок менен жасалыптыр. Негизи натяжной потолокту жасаганда жашыл түстү, ак түстү тандап алуу бул утук. Анткени туура тандоо деп эсептейбиз. Сары түстөгү обойлор менен жасалган, отопление киргизилген, батыш тарабында 2 кабаттуу терезе коюлган, жарык ошол жактан кирет. Узун туурасын айта турган болсок, 3x4 12 метр квадрат чыгат. Пол айтпаса деле түшүнүктүү. Эң негизгиси бул сатыла турган батирдин ремонту бардык адамдардын көңүлүндөгүдөй экен. Анда назар салыңыздар, биз азыр бул батирдин баасын сурайбыз, угуп туруңуздар, канча дээр экен. Айтыңызчы. Үйдө 55 деп атабыз. 55 000 доллар деп атасыз. Кеми болобу? Кеми болот. Сүйлөшөбүзбү? Сүйлөшөбүз. Варианттары болушу мүмкүнбү? Вариант ошол Бишкектен. Өзү эмне үчүн сатып атасыздар? 3 жылдан бери эч ким жашабаса жөн эле турат экен да. Ооба, 3 жылдан бери эжем 3 жыл болду көчүп кеткенде Бишкекке. Бир тууган эжеңиздин үйү бул. Ооба. Өздөрү Бишкекте жашайт, бала чакасы менен. Балдары, кыздары Бишкекте болгон үчүн шартка байланыштуу ошол жака. Түшүнүктүү. Демек, үйдүн ээлери Бишкекте жашайт, Бишкекте иштейт, бул жөн эле турат, квартирант да киргизген эмес. Ошон үчүн жөн тургандан көрө сатып жиберели деп чечиптир. Кайсы бир бактылууга насип кылышы мүмкүн. 55 000 доллар кеми бар деп айтылып жатат. Варианты кандай болор экен? Вариантын Бишкектен элиткадан квартира болсо сүйлөшөбүз деп атасыздар да? Ооба. Ремонту менен болуш керекпи же без ремонт болуш керекпи? Ремонту менен болсо Жакшы болот. жакшы болот. Анда сүйлөшөбүз. Ошко дагы көчүп барсам деп тургандар бар. Андыктан назар салып сиздер маани берип сүйлөшүп көрүңүздөр. Балким ушул батир сиздердики болуп калышы мүмкүн. Чындыгында батирлердин короз экен. Айтпаса деле баары түшүнүктүү болду, көрүп чыктыңыздар. Документтер кандай? Документтер бардыгы жайында. Бардыгы жайында. Ооба. Эч кыжалат болбойбуз, кыскасы сүйлөшөбүз. Анда жакшы. Негизи инфраструктурасын мен сиздерге белгилеп коеюн. Оштогу Араванскийдеги мектептерди, бала бакчаларды, садиктерди, мечитти айтпай эле коеюн. Баарына жакын. Шаардык ооруканага да жакын. Маршруттук каттам, такси тим эле секунд сайын нары өтөт, бери өтөт. Кыскасы эң жакшы жерде Оштун очогунда, Оштун точкасында. Анда телефон номерин жазыңыздар, чалыңыздар, мен сиздерге айтып коеюн. 0773 менен 0551 менен ушул эки код менен сиздер 83 66 37 деген телефон номерлерге чаласыздар. Билайнында WhatsApp иштейт, варианты бар экен. Любой момент чалсаңыздар болот. Биз кайталы. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, сиздер бул чыгарылышта Тез кабар каналынан Оштогу Араванский кичи районундагы тактап айтканда Алиев көчөсү менен Гапар Айтиев көчөсүнүн кесилишиндеги сатыла турган 77 сериядагы домдун 3 кабатындагы сатыла турган батирди көрдүңүздөр. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Тез кабарды издегендер болсо анда 0558 86 00 11 номерлерин териңиздер. Ушул батирде өзүм эле калгым келип жатат. Бирок тагдыр башка. Көрүшкөнчө.